Сиздерге жагымдуу маанай жана айымдарга кубаныч тартуулаган имидж көрсөтүүсү башталды. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды экранга жакыныраак олтурууга чакырабыз. Анткени бүгүн да мен сиздерди бир мээнеткеч айым менен тааныштырам. Бүгүнкү каарманыбыз канчалык деңгээлде өзгөрөр болду экен деп кызыгып жаткан болсоңуздар, көрсөтүүнүн аягына чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Дал ушул учурда мен Ош шаарындагы ортопедический протезный заводдо турам. Бүгүнкү каарманыбыз дал ушул жерде эмгектенет. Анда жүрүңүздөр, каарманыбыз менен кеңири таанышалы. Мен атым Карима, мен Кара-Суу районуна караштуу Мада айылынан боломун. Жашым 50-те, бир уул, бир кызым бар. Кызым медик, шаарда иштейт. Уулум болсо Бишкекте, Содада иштейт. Бир неберем бар. Өзүм ушул ишканада иштейм. Бул ишкана ортопедический завод. Бул жерде мен уборкада иштейм. Бул жерде баягы майып балдарга бут кийим тигилет, корсет тигилет. Мынандай ортопедический завод түштүк район боюнча ушул гана бир гана ишкана. Бул жерде ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, адамдарга ошол бут кийим, протездер жасалат. Корсет. Мен жумушка бул жерге ушул 8-де иш башталат. Биз 7 жарымдан өтүп келебиз, 8-ге жетпей. Уборкада иштейбиз. Анан ушул саат 2-ге чейин иштейбиз. Тулуу эне неберелерди ушул курчоосунда, балдарымын, кыздарымын курчоосунда ушул кыргыздын бир бактылуу айымы болгум келет. Той тамашага барганда, анан ушундай бир туулган күн же ушундай нерселерде барам. Областной детский больницада операционный блокта иштегем. Анан ал жерде деле ушул уборкада иштегемин. Андан кийин столовойдо иштедим. Анан азыр мына ушул 1-3 жылдан бери небере багып, эми неберем азыр садикке барып, ошого кайра ишке чыктым. Бул жерден ушу тапканыбыз Кудайым баракасын берсин, жакшы эле. Эми семьяга иштетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ар дайымкыдай биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү болгон Милагра суулук салонуна келдик. Бүгүн салондун мыкты мастери Айпери бизге каарманыбызга жаңы образ жаратып бермекчи. Андыктан бизден эч кайда алыстабай туруңуздар.
it took for me to get a little closer, babe. One kiss is all you did to make me fall in love. One heart shot in the dark made you take a big chance and see. One moment I was hoping you would fall for me, eyes wide open. To me this is heaven. I don't need a lot of anything if I have your love. No money, no fancy things could replace all the hurting, the loving, and all that's in between. If I have you, my love, I don't need anything. I don't need anything. One word is all I heard for me to say. Кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүнкү карманыбызга жаралган жаңы образ даяр болду. Келиңиздер, анда сиздер менен чогуу көп болойлу. Карим айым, кандайсыз? Жакшы, жакшы. Кантеңиз, сулуулануу учурунда чарчап калбадыңызбы? Жок, аябай жакты, аябай жагымдуу, кыздар жакшы кабыл алышты, жакшы жасашты, көңүлүмдү аябай өзүм көрүп чочуп кеттим мен да. Аябай ачылып кетипсиз, сизге абдан жарашыптыр бүгүнкү образыңыз. Рахмат. Айтыңызчы, сизге эң негизгиси эмнеси жакты? Чач жасалганыңызбы же бет жасалганбы? Экөө тең бирдей жакты, аябай жакшы мыкты мастерлер экен. Өз иштерин аткарган, аябай жакты, экөө тең. Чачымдагы, макияждагы. Сизге чаккан болсо аябай кубанычтабыз. Айтыңызчы, сизге кубаныч тартуулай алдыкпы? Абдан. Рахмат силерге. Ишиңерге ийгилик. Чыгармачылык дагы будан дагы өркүндөй бергиле. Бу салондо кыздарга дагы рахмат. Ушундай элдин сүйүнүчкө толтуруп, ушинтип жаркыратып, сулуу кылып жүрө бергиле кыздар. Ишиңерге ийгилик. Анда ушул образды жаратып берген биз Айпер айымдан дагы сурап койсок. Айпер айым, айтсаңыз, сиз бүгүнкү карманыбызга кандай макияжды тандадыңыз, кандай чач жасалгасын тандадыңыз? Смоки айс макияжын кылдым. Эмне айтсам, бул эженин возрастына карап, ушу макияж жакшы жарашат деп башында кылдым. Чачыны түйдүм, эмне айтсам, түйгөн жакшы жарашат экен. Ушу абдан кубанычтамын бул эженин жүзүнө жылмайып тартылган үчүн. Рахмат, сиздин дагы ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге дагы ар дайым ушундай болуп жүзүңүздөн жылмаюу кетпестен, балдарыңыздын бактысына бар болуңуз. Ар дайым талыкпай эмгектенип жүрө бериңиз. Рахмат силерге дагы. Аял заты өзүн кароого убакыт бөлө албай калышы мүмкүн, бирок үй бүлөсүнө, айланасындагы адамдарга мээрим берүүгө ар дайым даяр. Ошол себептен жаныңыздагы айымыңызга убакыт бөлүүнү унутпаңыз. Бул имидж көрсөтүүсү болчу. Сиздер менен коштошом. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.